Салам достор, кандайсыңар? Баарыңарды кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Ишиңерге ийгилик, чыңдын соолук, узун өмүр каалаймын. Көптөн бери силерге видео тарта элегелем. Бүгүн кыска болсо дагы бир пайдалуу бир видео, англис тили видеосун тартууну чечтим. Бүгүнкү биздин темабыз бул from деген болот. From бул англис тилинен кыргызчага которгондо бул дан, ден, тан, тен деген кыргыз тилиндеги баягы мүчөнү түшүнөт. Бул кандай мүчө? Мисалы бир жерден келе жатканыңызды же болбосо бир убакыттан же бир ошол бир жерден келаткан көбүнчө бул локацияны түшүндүрө турган мүчө да. Бул from англис тилинде from дейбиз. Жана кыргыз тилинде бойсо дан, ден, тан, тен, тон деп кете берет. Мисалы мындай карап көрсөңөр англис тили кыргыз тилине караганда өтө жеңил көрүнүп турат. Мисалы дан, мен мисалы Бишкектен келе жатам. Мисалы ошондо I am coming from Bishkek деп айтабыз. Көрдүңөрбү? From деген эле. Кыргыз тилинде көрдүңөрбү? Ошол сөзгө жараша булар өзгөрүп кетип атат. Англис тилинде биз бир гана from деген колдонобуз. Мисалы, менин теманы силерге дагы кичине ачыгыраак айтып түшүндүрүп кетейин. Бул жерге мен уже даярдап жазып койдум. Мисалы, бирөө менен таанышканда сөзсүз биз өзүбүздүн каяктан болгонубузду түшүндүрөбүз, айтабыз. Мисалы, мен Кыргызстанданмын. Ошондо I am from Kyrgyzstan. Көрдүңөрбү? Бул from бул Кыргызстанданмын дегенди Кыргызстандан дегенди түшүндүрөт. Мисалы, мен Кыргызстандамын. I am from Kyrgyzstan. Sen Kırgızistan'dansın. You are from Kyrgyzstan. She, he, it is from Kyrgyzstan. Al Kırgızstan. She бұл kızga қолданабыз. Жосы женский род деп коет орыс тилинде. He бұл эркектерге, it бұл жанакы жансыздарга, же болбосо жаныбарларга колдонуучу зат. Ошон үчүн буларды алмаштырбайбыз. Мисалы биз деген кызга биз he is from Kyrgyzstan дебейбиз. She is from Kyrgyzstan дейбиз. Мисалы ит жөнүндө айтып атат. Же ит боло, бир жаныбар боло, мышык боло, ат боло. Мисалы ал Кыргызстандан келген мышык болсун же ит болсун. Ага биз эмне дейбиз? It is from Kyrgyzstan. Эми кайра башынан айтып кетейин. I am from Kyrgyzstan. Мен Kırgızistan'danmın. Sen, you are from Kyrgyzstan. Sen Kırgızistan'dansın. She is from Kyrgyzstan. Al Kırgızistan'dan. Emi bul jeke türü oldu. Emi köpçülük türüge gelek. Bul biz, we, you, sizler, they, alar. Biz Kırgızistan'danbız. We are from Kyrgyzstan. You are from Kyrgyzstan. They are from Kyrgyzstan. Burada müçelerde gördüğünüz gibi we, you, are, they. Bayağı köpçülük türde daima biz a'nı kullanıyoruz. We are, you are, they are. Jeke türüge gelgende I am daima, you are, and she, he, it is. Düşündüңөр да, мисалы кайсы жер, мисалы Кыргызстандын ордуна башка, мисалы бир магазин дүкөндө бир нан алып келдиңер, мисалы нанды бирөө сурап атат. Бул нанды каяктан алып келдиң деген. Ошондо силер эме деп айтсаңыз болот. It is from the shop. Мисалы бул нан дүкөндөн. From бул дөн, дан дегенди билдирип атпайбы? Ошон үчүн биринчи англис тилинде from дегенди колдонуп, андан кийин жердин атын белгилейбиз, түшүндүңөр да. Ошондо мисалы Кыргызстандын балы абдан популярдуу. Мисалы кээ бир адамдар сурайт, бул бал каяктан? Ошондо биз мисалы ошол бал жөнүндө айтсак, it is from Kyrgyzstan дейбиз. Мисалы Кыргызстан эмес, башка Кыргызстан эле райондорун болобу же шаарларын айтып алып көрөлү. Ошонун ордуна биз мисалы башка аттарды колдонсок болот. Мисалы бул жерге I am from Narin, you are from Batken, she, he, it is from Osh. Көрдүңөрбү? Эми көпчүлүк түргө келгенде мисалы биз аяктан деп коелук, Жаллабадтан деп коелук. We are from Jallabad, you are from Jallabad, they are from Jallabad. Кечесиздер буягы we болот, you деп айтып алдымбы? Эми ушул эле сүйлөмдү биз суроо иретинде кантип айтам. Мисалы ошол суроону эле сен Жаллабадтансыңбы, же сен Кыргызстандансыңбы, же бир нерсе бул деген дүкөндөнбү, же бул болсо парктанбы деген ошол
суроо иретинде сүйлөп атканда биз бу биринчи ирет ошо бияк мүчө кирип атпайбы, жанакы мын, мисалы мен Кыргызстандамын, сен Кыргызстандансың деген ошол мүчөлөр биринчи кетет дагы. Ошолор келгенде булар суроо иретинде болуп калат. Мисалы сен Кыргызстандансыңбы дегенде айтып көрөлүк. Are you from Kyrgyzstan? Бул а мүчөлөр биринчи келгенде, сүйлөмдүн башында келгенде автоматтуу түрдө суроо иретинде болуп калат. Көрдүңөрбү? Are you from Kyrgyzstan? Sen Kırgızistan'dansın же болбосо сиз Кыргызстандансызбы? Am I from Kyrgyzstan? Мисалы бирөөнү сурап, мен Кыргызстанданмынбы депчи. Анда I am биринчи келет дагы I from Kyrgyzstan. Көрдүңөрбү? Бул келгенде суроо ирети болуп калып атат. Эми бирөөнүн жөнүндө сурап атасыз, эркек бала жөнүндө мисалы. Is he from Kyrgyzstan? Ал бала мисалы Кыргызстанданбы? Мисалы кызга болгондо ал is she from Kyrgyzstan болуп калат. Же болбосо бир нерсе болобу же буюм болгондо анда итти колдонуп көрөлүк. Анда is it from Kyrgyzstan? Мисалы ал нерсе Кыргызстанданбы? Ошол нерсе болуп калат. Көрдүңөрбү? Бул өтө эле оңой. Мисалы жакшылап улам видеолорду карап кайра окуп көрсөңөр, бул өтө эле оңой. Мисалы бирөө менен таанышып атканда өзүңөрдү ушундай тааныштырсаңар болот. Мисалы мисалы өзүңөрдүн атыңарды айтасыңар, анан кийин мен бул жердемин, мен бул райондомун, же болбосо мен бул шаардамын деп айтып атканда дайыма биринчи өзүңөрдү биринчи бул жерде I деп айтасыңар, am, андан кийин from, андан кийин жердин аты эң артта кетет англис сөзүнө. Түшүндүңөр да? Бул видеом силерге кызыктуу болду деген үмүттөмүн. Анда эмесе түшүнбөсөңөр кайра көрүп көргүлө. Бул негизи англис тили өтө эле оңой, мында карап көргөндө. Ошон үчүн англис тилин окугула, үйрөнгүлө, дүйнөнүн эшигин ачкыла демекчимин. Анда эмесе силерге ийгилик. Жакшы калыңыздар.